Бул түшүнүксүз болуп атат да, прокурордун каза болгондугуна байланыштуу деп. 23 миллион төлөнөбү камсыздандыруусу? 25 миллион эмес. Кайсы прокурордун каза болгон? Түшүнүксүз да. Башкы прокуратуранын кызматкери өз. Жок, экинчи пунктунда прокурордун каза болгондугуна байланыштуу дейт. Жок, бул чакырылган генеральный прокурордун орун басары бар, ошо жооп берип койсун. Уруксат берсеңиздер, мен жооп берейин. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84-беренешинин 5-бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы. Бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Бул мамлекетте Бүгүнкү күндө мисалы бар да ошондой кишилер. Ооба, бул каза болгондо Чаткалдын прокурору. Ким? Чаткалдын прокурору, бул жерде даже фамилиясы жазылган. Азыр Дагы бар? Жанузаков Бакирдин Мусаевичтин үй бүлөсүн төлөп беребиз. Бир эле киши же дагы барбы? бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган, 20 оклад төлөнөт. Жок, ошону эсептелет, 20 жылдыгын эсептегенде ошончо болуп калабы? Ооба, 20 жылдыкта ошо 21 миллион. Мамлекеттин казынасына да бар экелди. Ошондой чыгымдарга түткөн. Биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Бул кайран мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Ажимда. Эми айтпайын десең, ичим күйөт. Айтпай койсом дагы болбойт деген сөздөн айлан кетет да, ушундайчы. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды туурулап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилешти окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мына жерден туура эмес жактары көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Айтсаң жаман көрүнөсүң, балая каласың дагы. Айтып коюпчу. Анан кийин жепчитар деген атка депутаттар конот, бечерелер жебеген самсага пул төлөшүп, укпаган сөзүбүз калбайт чындыгындачы. Анан эми азыр мына жерден кызык эле болуп атат да. Мен бир фактыны билем. Бюджет кыйналып турат деп туруп, сагыр балдардын ошол атасынын тие турганды дагы кечиришкен фактылар бар. Кечирип жок кылгыла. Бюджет кыйналып турат деп анан сагырлардын акысынан мамлекет байып кеткен болсо, анда болуптур деп ошонун ата энеси кечип берген. Азыр эми неменикин производственный случай болсо дагычы. Производственный случай болсо дагы 7 миллион акчаны кеш деп туруп кечтиришкен. Мамлекеттин ичинде саясатта. Азыр эми бир прокурор өлүп калды деп туруп 21 миллион компенсация төлөгөн десе, мамлекеттин бюджети кандай болор экен? Ошону дагы бир калыстык менен карап койгула. Мыйзамды өзгөртүш керек эми. Чындыгында азыр эми мыйзамда төлөш керек дегенди биз төлөбөйбүз деп жер тиресең дагы туура келбейт. Бирок ошол эле мезгилде калыстык каякта, теңсиздик каякта? Бюджет кыйналып турат деп 7-8 миллионду да кечтирген фактыларды биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эми бул маселеде азыр артка кайтарсак дагы туура келбейт. Ошон үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн болсо, колдой турган болсо колдош керек дагы, буга тез аранын ичинде мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай нерсени болбойт. Мисалы үчүн жана пенсияга чыккан дагы соттордуку 800 миң аласыңар силер пенсияга чыккандар, Үмүт айым.
Пенсияга чыккан 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыкты алып Bir туруп анан жылдык пенсияга чыгат экен. Карасаңар, Алар 800 досрочно чыкканда жана досрочно пенсиялык возрастта чыккандар. жана 63 жашка жетпей Услуглетке чыкса, чыккандар. Услуглетке чыккандар 800 миң акча алабы? Анысын эсептеш керек, ар биринин өзүнүн акылатына жараша болот. 1 жылдык. Жөндөн жөн ошондой акча алып берет экен бюджеттенчи. Ошон үчүн бардыгы эле услуглетке чыгып 800 миңди алып алып бизнесин уюштуруп басып жүргөндөр толтура андайларчы. Ошон үчүн ушундай бир туура эмес келишүүчүлүктөгү мыйзамдарга тез аранын ичинде өзгөртүү киргизиш керек да. Теңсиздик деген нерсени жоюш керек да. Мисалы үчүн башын чиритип балдарды тарбиялаган мугалимдер болбогон 2 миң 3 миңге пенсияга чыгат дагы, анан кийин Кудайга шүгүр көкөлөп жүрүп пенсияга чыккан прокурор соттордуку иши канча адамдардын көз жашын ыйлатышат, боздо түшүп. Анан булар миллиондогон акчаны жөн эле пенсияга кетип аткан үчүн поощрение болуп кетип атса, услуглетке чыккан үчүн. Бул туура эмес да, бул таптакыр теңсиздик да. Ошон үчүн эми мыйзамда тургандан кийин колдобой койсок дагы болбойт. Калыстыкты айтыш керек да. Мен себеби ушул жерден мыйзам үчүн добушка кое бериң, колдобой койгонго болбойт. Мыйзамда жазылып коюптур, бакыйт деп өздөрүнө тууралап алган экен. Мыйзамды өзгөртүш керек. Рахмат.